Мынакей, бисмилла. Өткөндө 2400 сом бирөө, дагы бирөө 2400 сом которду эле. Ошоно рублга 2000 рубльдан которсуз эле. Китеп алып коюңуз депчи. Анан бирөөсү жүрөктөрдүн ачкычы деген китеп алыңыз дедиле, 4төнү. Ошону адамдар окусун деп. Окуп таасирленген окшойт. Ошо мынакей ошонун 4төнү алдырттык. 4төнү. Ошо 4төсү 2200га берди. Атайын алдыртып мынакей. Анан сырткары мына бактылык формуласында да кичине шариат суроо жооптор бар экен, шундан алдык. Мусулман айыл затын зарыл китеп жанагындай, зарыл китеп. Шуну алдык. Мына китептен айыз менен нифас маселени шариат илимдери ушу боюнча алдык, себеби аялдар керектүү маселе. Анан муктасар алдык мынакей. Ушунун баары түшүрүп скидка кылып бергенде 4950 болду, 4800ге берди. Ошол маалымат китептери секинден көбөйтөт. Буюрса bir adam şundan bir tamga okusa, bir tamga amal kılsa, bir kişine bir nesege үйрөнүп kalsa, imanға gelip, dinge gelip, ibadatка gelip kalsa, inşallah soğuk жазылат, inşallah. Бұл жана картошка, пияз, майдан, курсактан миңесе кымбаттуу. Соğuk өтө көп. Но дагы şu имам Газалинин китеби экен. Шуну окуп көргөн эмес экен, бирок макташты. Мукашшарафатул кулуб дейт. Şu жүрөктөргө байланышкан экен да, тасаввуф окшойт, тасаввуфта анча-мынча керек. Биротоло четке эч ким аны айта албайт да. Тасаввуфта керек, машалла. Şu тасаввуф болбосо, мындай катып калабыз да, катып кополу болуп дегендейчи, копол. Какана эс сүйлөп калабыз ошо. Машалла. Мынакей аманаттар аткарылды. Ушу боюнча маалымат берип коеюн дедим эле. Китептер турат мынакей. Бирис кече bir тааныш бирөө 2 китеп алып кетти, окуйун депчи. Бир мындан бирөөнү алып кетти. Анан да бир адам адеби дегенден алып кетти. Ошо буюрса жазуу менен буюрса окуган берип турабыз адамдарга.